Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекашев курулуш нормаларын жана эрежесин сактабай, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзбөгөндөрдү жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштады. Коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоорунун негиздемесинде коомдук жайда, транспортто жана башка жерлерде майыптарга шарт түзүлүшү керектиги белгиленди. Иш жүзүндө мыйзамдардын жана курулуш стандарттарынын талаптары аткарылбай келет. Ушул көйгөйлөрдү чечүү максатында курулуш стандарттарын сактабаган тараптарга жоопкерчилик күчөтүү сунушталат. Мунун негизинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын гана эмес, улгайган жарандардын жана жаш балалуу аялдардын дагы жашоо сапатын жакшыртуу максатталат деп айтылат анын билдирүүсүндө. Документке ылайык курулуш нормаларын жана эрежесин сактоо, анын ичинде имараттарда жана курулуштарда, көп кабаттуу үйлөрдө, жолдордо, көпүрөлөрдө, тротуарларда жана адамдар жүрө турган жерлерде майыптар үчүн жеткиликтүү камсыз кылбоо, ошондой эле долбоорлуу курулуш реконструкциясында пайдаланууга берүү жана кабыл алуу учурунда аныкталган кемчиликтерди жоюудан баш тартуу үчүн жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салынат. Төлөм уюмдарынын жана төлөм системасынын операторлорунун уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүн көтөрүү сунушталды. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык 2019 жылдан 2023 жылга чейин төлөмдөрдүн көлөмү 11,5% чейин өсүп, тобокелдиктер күчөткөн. Мындан улам жаңы уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча талаптарды өзгөртүү каралууда. Иштеп жаткан уюмдарга 2027 жылга чейин уставдык капиталынын жогорулатуу үчүн 3 жылдык өткөл мезгили сунушталары белгиленди. Мындан тышкары төлөм картасы аркылуу жана чек ара аралык төлөмдөрдү кабыл алган финансылык уюмдар үчүн 60 миллион сомдон 110 миллион сомго чейинки минималдуу чек коюлган. 2026 жылга чейин мобилдик банкинг аркылуу акча которууларга комиссия алынбайт. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Ага ылайык 2025 жылдын 31 декабрына чейин коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары тарабынан мобилдик тиркемелер жана интернет банкинг аркылуу улуттук валютада жеке кардардын акча которуулары үчүн комиссия алынбайт. Бул чаралар өлкөдө нактылай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн арттырууга шарт түзүүрү айтылган. Токтом жарыялангандан 1 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Баткен облусунун аймагында 2024 жылдын жаз жай айларында 95 сел катталып, жалпы чыгым 213 миллион 399 миң сомду түздү. Турак жайы жашоого жараксыз болгон үй бүлөлөргө 29 миллион сом компенсация берилди. Быйыл апрель айынан ил айына чейин жаанчыл болуп, сел көп катталган. Ил айында селден Жеңиш айылында сел жүрүп, анда 5 жаштагы Нариса кыз каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча быйыл 9 айда 22 адам селден каза болду. 5354 турак жайды каптап, 102 үй авариялык абалга кептелген. 135 унаа зыянга учурады. 138 үйдү капиталдык оңдоого туура келгенин маалымдашты. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канибек Туманбаев бир катар курулуш компаниялары мыйзамсыз жерге үй салганы үчүн ондогон баатырды мамлекетке өткөрүп бергендигин маалымдады. Бул тууралуу 24 октябрда социалдык тармактар аркылуу түз эфиринде билдирген. Укук коргоо органдары УКМК Кут жана Нурзаман курулуш компанияларынан 720дан баатыр, Алам строй компаниясынан 62, Билдинг Делкустан 45 баатырды мамлекеттин эсебине өткөрүп берди. Бул баатырлар мамлекеттик ипотекалык компанияга берилди. Аларды үлүштүк негизде ипотекага алсаңыздар болот, деди Туманбаев. Ал дагы бир нече компаниянын салып жаткан турак жайларынан баатырлар алынгандыгын кошумчалады. Аталган курулуш компаниялар бул боюнча азырынча комментарий бере элек.